Россиянын Челябинск облусунда жол кырсыгынан кыргызстандык 51 жаштагы аял көз жумду. Бул тууралуу Тимден билдиришти. Каргаша 29-мартта катталган. Екатеринбург шаарындагы башкы консулдук каза болгон жарандын жакындары менен байланышып, тийиштүү жардамды көрсөткөн. Учурда маркумдун сөөгөн Кыргызстанга жеткирүү аракети көрүлүп жатат. Ал эми Челябинск облусунун мамлекеттик автоинспекция башкармалыгы Toyota Alphard рулду башкара албай маңдайындагы газ менен сүзүшкөндүгүн маалымдады. Натыйжада биринчи машинадагы жүргүнчү аял мүрт кетип, дагы 4 киши ооруканага жеткирилген. Ош шаарындагы аэропортто Кримтөөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү кармалгандыгын УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда Кримчөөлдө Таранчы кайманы аты менен белгилүү, ал Жалал-Абад облусуна караштуу Чаткал районундагы Тоокен фирмаларынын жумушчуларын коркутуп салык салып жүргөн. Акырында опуз алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылат маалыматта. УКМК уюшкан кылмыштуу топтун аталган мүчөсүнөн буга чейин жапа чеккен адамдар болсо кайрылууну өтүндү. Президент Садыр Жапаров Туркияда өткөн муниципалдык шайлоонун жыйынтыгы боюнча өлкө башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшкөндүгүн мамлекет жетекчинин маалымат кызматы кабарлады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Жапаров Эрдоганды Туркияда муниципалдык шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Президент эки тараптуу жана өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу багыттары боюнча диалогду улантууга даяр экендигин белгилеп, кыргыз тарап Туркия лидерин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келишим күтүп жаткандыгын айтты деп жазылат маалыматта. Баткен, Кара-Суу жана Ош шайлоо округдары боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкерлерди көрсөтүү аяктагандыгын БШКдан билдиришти. Маалыматка караганда 3 округда өтчү шайлоого 42 адам арыз берген. Эске салсак, Жогорку кеңешке аталган 3 округдан шайланган депутаттар Искендер Матраимов, Нурлан Ражабалиев жана Айбек Осмонов Райым Матраимов менен байланышы бар деп мандатынан ажыратылган. Буга байланыштуу мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалган. Борбордук шайлоо комиссиясы арыздарды кабыл алууну токтотуп, талапкерлерди каттоо процесси башталгандыгын кошумчалады. Анда талапкерлер Баткен округу боюнча 12, Кара-Суу боюнча 12, Ош округу боюнча 18 талапкер, анын ичинен 2 аялдар. Казакстанда суу ташкынынан улам элди коопсуз жайга көчүрүү иши өлкөнүн 12 облусунда жүрүп жатат. Түндүк, батыш жана чыгышында сел аймактарынан 12700 адам куткарылды. Алардын жарымына жакыны азыр убактылуу жайгаштыруу борборунда, калгандары туугандарында. Көптөгөн жолдордо сел алып, 50дөн ашуун калктуу пункттар транспортсуз байланышсыз калган. Казакстанда 31 март күнү премьер-министр Олжас Бектеновдун катышуусунда селдин кесепетин жоюу боюнча республикалык штабтын жыйыны өттү. Өзгөчө кырдаалдардын натыйжасында кыйраган турак жайларды калыбына келтирүү иштерине байланыштуу Казакстан өкмөтүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражат бөлүнөт. Казакстандын бийлиги өзгөчө кырдаал аймактарында калкка жардам күнү-түнү көрсөтүлүп жаткандыгын маалымдады. Суу ташкынынан жапа чеккен аймактарда мектеп окуучулары 4-чейректи онлайн режиминде башташары белгилүү болду. Билим берүү министрлиги жалпысынан 88 мектеп дистанттык окутууга өткөндүгүн билдирет. Казакстандын батыш, түндүк жана чыгыш аймактарында аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу калктуу конуштарды суу каптады. Суу ташкынына байланыштуу бир катар аймактарда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Өлкө президенти Касым-Жомарт Токаев өкмөттүн жана акимдердин иш аракетин шалаакылык жана кесипкөйлүүлүктүн жоктугу деп сынга алды.